Мугалим бул жөн гана кесип эмес, бул жүрөк менен берилген кызмат. Саламатсыздарбы? Жыл мугалими 2026 кароосунун катышуучулары. Мен Амантөреева Элизавета Амантөреевна. Актала районунун Жергитал айылында 2001-жылы жарык дүйнөгө келдим. Ошол эле айылдын Иткомолдобаев атындагы жалпы билим берүү мектебин 2008-жылы Ак Босогосун аттап, 2019-жылы ийгиликтүү аяктадым. Дал ошол жылы Жусуп Аслан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогикалык факультетине тапшырып, аны 2023-жылы артыкчылык дипломум менен аяктадым. Азыркы учурда өзүм билим алып окуган Иткомолдобаев атындагы жалпы билим берүү мектебинде кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Бул эмгекти аркалаганыма аз убакыт болсо дагы менин педагогикалык жолум бул жөн гана сабак өтүү эмес, бул кыргыздын бай маданиятын, тилин жана каада салтын окуучулардын жүрөгүнө бекем орнотуу. Жана дагы мен Манас жаштары уюмунун жетекчиси катары ар бир окуучумдун жүрөгүндө айкөлдүк, мекенчилдик жана намыс сезимдерин уйгутууну максат кылам. Биз уюштурган Манас таануу интеллектуалдык таймашы жөн гана оюн эмес, бул бабалар мурасында болгон таазим. Андан сырткары окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн жана билимге болгон куштарлыгын арттыруу үчүн Биларман Ордо оюнун өткөрүп келем. Поэзия бул жан дүйнөнүн азыгы. Көркөмөр айтуу конкурстары аркылуу биз балдардын сүйлөө маданиятын гана эмес, алардын ички сезимдерин сыртка чыгарууга, сахнада өзүн эркин сезүүгө үйрөтөбүз. Ар бир окуучумдун көркөм окуган ыры менин эмгегимдин үзүрү. Азыркы технология заманында сабактарымды кызыктуу жана натыйжалуу кылуу үчүн мен заманбап платформаларды активдүү колдоном. Окуучулардын билимин интерактивдүү текшерүүдө Kahoot жана Qt платформаларын колдонуп, сабакты оюн түрүндө өтөм. Google Classroom аркылуу кайтарым байланышты түзүп, окуу материалдарын системалаштырам. Ал эми татаал темаларды түшүндүрүү үчүн Prezi, Canva платформаларын колдоном. Окуган эл озот долбоорунун негизинде окуучуларга конкурстар уюштурулууда. Окуучулардын актерлук чеберчилигин текшерүү максатында видеороликти тартууга жетиштим. Менин максатым технологияны колдонуу менен бирге ар бир баланын жүрөгүнө жылуулук тартуулоо. Мугалимдик жол бул төн бугун изденүү дегендей, мен дагы билимимди андан ары тереңдетүү максатында ар кандай онлайн, оффлайн тренингтерге катышып, сертификатка ээ болуудамын. Ал эми окуучулар кыргыз баалуулуктарын унутта калтырбоосу үчүн акылмандын сандыгы, жүгө, комуз күүсү, оюулар сыяктуу шаблондорду колдонуп, сабакты андан ары кызыктуу кылуудамын. Тажрыйба алмашуу максатында мектепте өтүлгөн ар бир иш-чарага, ачык сабакка активдүү катышып, өзүмө керектүү маалыматты топтоого аракет кылам. Тарбия сабак менен гана чектелбейт. Мен окуучуларымдын дени сак, шайыр болушун каалайм. Манас жаштары уюму уюштурган кышкы оюндардагы эстафеталык мелдештер, шаңдуу өткөн жаңы жылдык кечелер бизди бир үй бүлөдөй бириктирет. Мугалим окуучуга дос, сырдаш жана ишенимдүү насаатчы боло алганда гана билим берүү жемишин берет деп ойлойм. Мен үчүн сабак берүү жөн гана эрежелерди үйрөтүү эмес, бул окуучунун жүрөгүндө улуттук намысты уйгутуу. Ошол себептен менин ишмердүүлүгүм класстын босогосу менен гана чектелбейт. Жаш муундардын татуу балалык сезимдерин ойготуу, алардын көз ирмемдеринде чогуу катышуу мен үчүн чоң сыймык. Албетте, окуучулардын ден соолугу, коопсуздугу биринчи орунда. Дал ушул максатта ар түрдүү тренингтерди, эксперименттерди көрсөтүп, окуучуларды зыяндуу заттардан алыс болууга чакырабыз. Бул да болсо алардын келечегине кошкон салымыбыз деп билем. Жакын арада өткөн мугалимдер арасындагы ийгилик бул сенин китебинин негизинде тестте 3-орунду алдым. Албетте, бул менин ийгилигимдин башы гана. Мен катышып жаткан жыл мугалими сынагы бул мен үчүн жаңы теткич, жаңы тажрыйба. Бүгүнкү изденүүм эртеңки күчтүү муундун ийгилиги деп билем. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем.